И Бакиев тоже хорошо живет, нормально. Мы его к вам не отпустим уже. Я ему сказал, никаких поездок, хватит. Живи в Беларуси, нормально живет. Я иногда бываю у него в гостях, когда приглашает. Так что мы его вам не отдадим. То есть у него все хорошо? Да, он очень страдает и скучает по стране. Все мне говорит, вот хотел бы хоть на могилу приехать к отцу. Но это безобразие, что кыргызы не могут позволить своему президенту приехать на могилу отца. Я думаю, мы решим этот вопрос с нынешним руководством. Лукашенко Бакиевди Кыргызстанга өткөрүп бербей турганын айтты. Беларустун авторитардык лидери Александр Лукашенко 27 ноябрда Бишкекте Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун саммитинен кийин журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Беларусь мурдагы президент Курманбек Бакиевди Кыргызстанга өткөрүп бербей турганын айтты. Бакиев жакшы жашап жатат. Биз аны силерге кое бербейбиз. Мен ага эч жакка чыкпай Беларусьта эле жашай бер деп айттым. Жакшы жашап жатат. Кээде ал мени чакырганда конокко барып турам. Ошондуктан биз аны бербейбиз. Ал мага жок дегенде атамдын мүрзөсүнө барып келсем деп айтат. Кыргыздар өзүнүн президентине, атасынын мүрзөсүнө баруусуна мүмкүнчүлүк бербегени акылга сыйбаган нерсе. Бул маселени азыркы өлкө жетекчилиги менен чечебиз деп ойлойм, деди ал. Курманбек Бакиев президенттик бийликке 2005 жылкы 24 март инкылабынан кийин келип, 2010 жылдын 7 апрелиндеги 90га жакын адамдын өмүрү кыйылган, элдик толкундоо бийликтен кулатылган жана үй бүлөсү менен Беларуска качып кеткен. Апрель окуяларына байланыштуу сотто Бакиев баштаган 28 адамга айып тагылган. Мурдагы президент менен анын тоң уулу Марат 30 жылга, анын кенже уулу Максим жана бир тууган иниси мамлекеттик күзөт кызматынын мурдагы башчысы Жаныш Бакиев өмүрүнүн акырына чейин сыртынан соттолгон. Курманбек Бакиевдин тушундагы өкмөт башчы Данияр Үсөновго 15 жылга эркинен ажыратуу тууралуу сырттан өкүм чыккан. Бакиев ошондон берки бардык маектеринде дооматтарды четке кагып, тагылган айыптарды мойнуна албай келет. Быйыл апрель айында Кыргызстандын Конституциялык соту 2010 жылы бийликтен кулатылган Курманбек Бакиевдин адвокаты Икрамидин Айткуловдун өтүнүчүн канааттандырган. Анда сот кылмыш иши үчүн сыртынан соттолгон адам өз каалоосу менен же күч органдарынын аракетинин натыйжасында Кыргызстандын аймагына келгенден кийин соттук иши өзүнүн катышуусун кайра каралышына реалдуу мүмкүнчүлүк алууга тийиш экени жазылган. Бул чечим Бакиев Кыргызстанга келет деген сөздөрдү кайра жандандырган. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев мурдагы президент келсе камаларын эскерткен. Президент Садыр Жапаров буга чейин Бакиевди Кыргызстанга кайтаруу тууралуу сүйлөшүү жүрүп жатканын, Беларусь бийлиги эгер ал камалбаса өткөрүлүп берилерин билдирген. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгына кабылып, балам ушинтип баса албай калган. Башынан 3 жолу операция болуп, азыркы учурда аппарат менен жашап жатат. Жашы 4 жашта азыр. Турцияга операцияга алып барыш керек болгондуктан сиздерден кайрылып, жардам сурап кайрылып жатамын. Акча каражатыбыз жок болгондуктан сиздерден жардам сурап кайрылдык. Баламдын басып кетүүсүн каалайм, мен дагы көптүн катарында ойноп күлүүсүн каалайм. Сиздерден сурандарым, кайдыгер карабаңыздар, 5 сом 10 сом болсо да жардам берип кетиңиздер. Буга чейин 3 жолу операция болгон, мындан алдын дагы сиздерден жардам сурап кайрылганбыз. Бул акыркы операциясы бизге $40,000 каражаты керек болгондуктан бизден андай сумма жоктугуна сиздерден жардам сурап кайрылдык. Акыркы маалдарда кайра эле баягы теманы элдин назарына салып, 2010 жылдан бери кайталана берип, найныган тантык сөзгө айланып калган Бакиевтерди Кыргызстанга алып келгени жатат, кокуй эле кокуй Бакиев келатат деп ач кыйкырык салууга аракет кылган топ кайрадан социалдык тармактарда активдүү иштеп жатканы байкалып турат. Бул жагынан Болот Темировун ишке салып, бул жагынан Лейла Саралаевасын ишке салып, дагы бир жагынан эки сөздү кошуп кыйратып сүйлөй албаган Мадумаров айтмакчы, саватсыз бирөөлөрдү ишке салып, күн алыс эле Бакиев келген атат, Жапаров менен Ташиев Бакиевди алып келген жатат деп безилдеген. Же булардын мындай ач кыйкырыгына бирөө көңүл бурса гана. Өздөрүнүн 5-6 фейктери жана 5-6 троллдору, анан баягы эле ошол бул теманын автору Алмазбек Атамбаевдин 5-6 тарапташымын деген интернет колдонуучулары гана комментарий жазып,
öldü деп айгай салымыш болбосо, башка карапайым калың журттун бул темага көңүл бурганы деле жок. Эсиңизде болсо, Бакиевден бийликти алыш үчүн болгон күчүн, болгон айла амалын колдонгон. Анын ичинде ошол аянттагы 90 адамдын өлтүрүлүшүнө жана андан соң түштүктө кыргыз-өзбек кагылышын чыгарып, жүздөгөн адамдын өмүрүн алган жана миңдеген адамды кайгыга салууга түздөн-түз себепкер болгон ошол убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү эмес беле. Мунун баары бир гана максатты көздөгөнүн. Ал да болсо, кантип болсо дагы элдин канын төгүү жолу менен Бакиевден бийликти алуу үчүн гана болгонун бүгүн эми билбеген, түшүнбөгөн кыргызстандык калдыбы? Ошол 2010 жылдан бери элдин баарын Бакиев келатат деп жаш баланы коркуткандай коркутуп жүрүп, акыры 2020 жылы гана бул жомокчулардын жомогунан кутулгандай болоду беле кыргыз эли. Анан эми бүгүн дагы кайра эле бир-эки бекерчиге акчасын берип коюп, Бакиев келатат деп элди коркут, кыжыры келип көтөрүлүп кетсе ажеп эмес деп үмүттөнүп аткандарга эмне десе болот. Булар качан бул өздөрү ойлоп чыгарган жөө жомогу менен элдин тынчын алууга аракет кылуусун токтотушат болду экен. Убактылуу өкмөт кандуу жол менен Бакиевден бийликти басып тартып алгандан кийин мамлекетти шагарап 14 адам 10 жыл каалагандай башкарышты. Каалаганын камады, каалаганын өлтүрдү, каалаганын батыр кылды, каалагандай уурдады, каалаганын сыйлады, каалагандай иштешти, каалаган кызматына коюшту, кыскасы билгенин кылышты. Эл бир нерсе десе эле, ой мына Канкор Бакиев бир нерсе кылган атат, өч алган атат, Бакиев келатат деп эле алаксытып, коркутуп коюп, толук 10 жыл жыргашты. Ал аралык ичинде бул убактылуу өкмөттөгүлөрү ичара дагы бийлик талашып, акча талашып, ичара кырылышып, урушуп, талашып, деги койчу. Эмнелер гана болушпады эле. Мунун баарын эл журт көрүп, билип турбады беле. Анан акыры бири-биринен кызганып жүрүп, сен кыйын, сенден мен кыйын деп отуруп, алып келген президенттин дагы иштете коюшпай, баягы эле таасир, баягы эле акча, баягы эле бир бажычыны талашып, атышууга чейин барып, анан акыры эмне болуп бүткөнүн элдин баары көрбөдүбү. Эми бүгүн дагы кайра эле ошолор ар жерде башын кумга тыгып жатып алып, Бакиев келатат деп көрүнгөнгө айттырып, элдин сезими менен ойногонун улантмакчы болуп жатканын ким билбей калсын. Же булар бул эски пластинка эми 1000 рет кайталанса дагы, булар ойлогон музыка чыкпай калганын, булар күткөн эффект бербей калганын түшүнүшпөйбү? Тапкан сөздөр эле Жапаров менен Ташиев Бакиевдин кишилери, ошонун тушунда бири министр болгон, бири комиссар болгон, ал болгон, бул болгон деген баягы эле күлкүлүү сөздөр. Анда эмне? Бакиев президент болуп турганда, мисалы, ошол эле убактылуу өкмөттөгүлөр жүгөрү кайтарып жүрүшкөн беле. Булар деле баары толугу менен жогорку кызматтарда жүрүп, доорду сүрүшпөдү беле. Берки ген прокурор, министр болуп иштегендерди айтпаганда дагы Алмазбек Атамбаев Бакиевдин премьер-министри болгонбу? Болгон. Сыйлыктарды алып, Бакиевди мактап, чын дилинен ыраазы болуп эле сыймыктанып жүрүшкөнбү? Жүрүшкөн. Анан эмне? Булар ошондо Бакиевдердин кишилери эмес дагы, жалгыз гана Жапаров менен Ташиев анын кишилери болуп калыш керекпи? Элдин башын айлантып, 2013 жылдан кийин КТРден саарттан кечке кокуй мына реваншисттер бийликти кайра алганы жатат деп жүрүп, эптеп элдин башын айлантып 10 жыл отурушту. Анан реваншисти жок эле, Бакиевдери жок эле, булар түптөгөн бийлик өзү шайлоону итчесинден өткөрө коюп, эл өзү эле чыгып бийликти алмаштырып салганы жалганбы? Анан кайра эле элди эмне менен көтөрүүгө болот деп жатып алып, ойлонуп тапкандары эле ошол Бакиев келатат, аны реабилитация кылганы жатышат, чыккыла, ойгонгула, тура калгыла деп буту күйгөн тооктой эле 5-6 блогерлери менен айгай салууга аракет кылганына күйөсүн киши. Же эмне? Бакиев келсе, буларга, ошол убактылуу өкмөттөгүлөргө жакпаган ачуу чындыктар ачылып кетеби? Булар ошондон коркуп, безилдеп жатышабы? Деги неге мынчалык эле Бакиевден коркушат болду экен бул бактылуу өкмөттөр? Кызык, жөн эле жерден эместир. Бакиевдер келатат деген сценарийдин авторуна дагы таң каласың. Ал кишинин проблемасы өзү ошол өзүнүн тандап алып келип койгон досу менен болгон. Ал маселеге мисалы кыргыз элинин дагы, Жапаровдун дагы, Ташиевдин дагы тиешеси жок. Тетирисинче, бул бийлик келгенден кийин кыска аралыкта Атамбаевди камактан чыгарып, дарыланууга барып келе калайын дегенинен сыртка чыкканга да уруксат берди го. Анан бул бийликке ал кишинин кандай дооматы же наразычылыгы калды, түшүнбөйсүң.
же эмне досу камаган абактан чыгарып кайра бийликке алып келип коюшу керек беле. Же булар азыр бийликке алып келебиз деп таптап жаткан Сапар Исаковду бийликке алып келип коюшу керек беле. Анан эми жөн эле жерден өзүнүн акчасын кетирип, кайра эле баягы кассетаны коюп, көрүнгөн бекерчиге Бакиев келатат деп жаздырып, видео материал жасатымыш эттирип, иликтемиш эттирип, жөн эле аларды бага бергендин кандай кереги бар. Мисалы, мейли, булар апыртып айтып аткандай дагы болду дейли. Булар ондогон жылдарын жана миллиондогон акчаларын кетирип, жаналгычтай кылып элдин мээсине куюп келген ошол Бакиев келди дагы дейли. Анан эмне болот? Мына мен качпай эле келдим. Кааласаңар соттогула, кааласаңар камагыла, мыйзам чегинде каалаганарды кылгыла. Бирок ачык сот болсун, баарын бүт Кыргызстан эли түз эфирде көрүп турсун. Бүт дүйнө жүзү онлайн көрүп турсун. Баарын ачык такташалы. Ким күнөөлүү болсо, ошол күнөөсүнө жараша жазага тартылсын. Менин күнөөм болсо, мен жооп берейин. Убактылуулар күнөөлүү болсо, алар жооп берсин десе эмне болот? Убактылуу өкмөттүн маскасы чечилип, элден жашырып келген сырлары ачылып кетеби? Же Кыргыз эли эч качан билбеши керек болгон, билсе тетирисинче убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүн бирден кармап, жазалаганга туура келип кала турган жагдай пайда болуп калабы? Же эли журт убактылуу өкмөткө ыраазы болуп даңктайбы? Маселе мына ушунда. Акыры бир күн баары бир бул маселеге чекит коюлуп, Кыргыз эли 2010 жылдагы апрель окуяларында өлтүрүлгөн адамдардын, андан кийин июнь айында Ош менен Жалал Абадта Кыргыз менен Өзбектин ортосуна салынган кыргындын чыныгы авторлорун, чыныгы күнөөлүүлөрүн билип, өзүнүн баасын берери талашсыз. Бакиев келеби, келбейби, Кыргыз эли чындыкты билүүгө укуктуу жана татыктуу жана билиши керек эмеспи? Андыктан Бакиев келатат деген эл арасында ызычуу салууну жана бийликти жаман көрсөтүүнү көздөп жаткан алдар көсөлөрдүн бул ыкмасы эми эч кимге кызыксыз экенин, пайдасыз сценарий экенин моюнга алышы керек. Эл журт апрелде аянтта кимди ким артынан атып өлтүрдү, кимге ким баш айландыруучу дарылар кошулган сууларды ичирип, ак үйдү көздөй чуркатты, элди чаң тополоңго салып коюп, кимдер банктагы ячейкалардагы акчаларды, алтындарды уурдап, мародерлук кылып чуркап жүрдү. Кыргыз менен Өзбекти кантип согуштурушту, Кадыржан Батыровдор менен эмнелерди пландаштырып, эмнелерди ишке ашырышты. Кыскасы мунун баарын элдин баары бири-бирине көргөн билгенин айтып отуруп, ал эмес ошол иштерди кылып жүргөндөрдүн арасында болгондордун өздөрү дагы ачык айтып отуруп, Кыргыз эли кимдин ким экенин билгени, жетиштүү маалыматтарга ээ болуп бүткөнү качан. Эми бул берүүнү көргөндөн кийин дагы көрүнгөн жерин кескилеп, мына Бакиевтерди актап жатат, таламын талашып жатат деп дагы элдин башын айлантууга аракет кылышаары турган сөз. Бирок биз так кесе айтып коюшубуз керек. Бакиевпи, убактылуу өкмөтпү, эртели кеч апрель жана июнь окуялары үчүн сөзсүз түрдө адилеттүү жана ачык тергөө жана сотко барып, сөзсүз түрдө чыныгы күнөөкөрлөр жооп бериши керек. Анткени силер ал убакта бийлик байлык талаштыңар. Силер колдонгон жарандарыбыз, бир туугандарыбыз, мекендештерибиз силердин аяңардан Азраил менен жан талашты. Курман болду, кандар акты, канча бала жетим, канча эне жесир калды. Силерди болсо жин дагы урган жок. Бир ит эмес, питиңер дагы өлгөн жок. Дагы эле бийлик талашып, байлык талашып жүрөсүңөр. Же силер тойбодуңар, же силерди эл күткөндөй кылып, катуу ордуңарга койгон адам чыкпады. Бул албетте адилеттүү эмес. Силерге азыр дагы эле ошол жеке кызыкчылыгыңар зарыл болуп турат. Дагы эле ошол элдин арты менен ызычуу салып, бийликке келүүнү, өзүңөрдүн кишилериңерди такка отургузууну көздөп, ар кандай жалган жашык менен элдин сезими менен ойноп жатасыңар. Дагы эле эч нерсе болбогондой элге акыл үйрөтүп, элдин эсебинен жыйып койгон акчаларыңарга манчырганып, саясий оюн кылгандан тажабадыңар. Мен жакында Испаниядан бара калам, тигин антем, муну мынтем деп, Москва менен Сосинтеринге дагы башкаларга тоодой убадаларды берип, колдоо издеп, жандалбастап шуркап, Кыргызстан элинин тагдыры менен ойногонду токтотпой жатканыңар албетте чоң катачылык болуп жатат. Ал эми элге бүгүн андай башаламандык эмес, туруктуулук жана эң негизгиси токчулук, өнүгүп өсүү керек болуп турганын кантип көрүшпөйт. Эми гана элге окшоп чегаралар чечилип, жол, мектеп, үйлөр курулуп, чоң бизнес проекттер ишке ашып баштаганда, эми бир аз мамлекет бутуна туруп, бирөөлөр менен тең ата сүйлөшүп,
алака кылып тезирээк проблемаларды чечип, иретке келип, башка өлкөлөрдөн ашып кетпесек дагы, жок дегенде жетип алып, тең кетели деп кылынып жаткан аракеттерге колдоо кылышса болмок тетирисинче. Андай кыла алышпайт. Анткени андай кылыш үчүн өзүн эмес, элди ойлош керек. Булар тетирисинче элди колдонуп, пайдаланып, өзүнүн максатына жетип көнүп калышкан болсо, каяктан анан элге күйсүн. Бүгүн бирок кыргыз эли башка деңгээлде ой жүгүртүп, башка багытта аракет кылат деген ойдобуз. Өлкөбүздө тынчтык жана ынтымак, адилеттүүлүк жана жакшылыктар гана болсун. Апрель жана июнь окуяларында каза болгон мекендештерибиздин жаткан жерлери бейиштен болуп, калган үй бүлө жана жакындарына жараткан Кудайым бекем ден соолук, туура түшүнүк жана көп жакшылыктарды берсин. Элибизде мындан ары андай эл бузарлардын, канкорлордун бийлик байлык үчүн элди кырып салганга даяр дүйнө парастардын азгырыгына алданган окуялар кайталанбасын. Саламатта калыңыз.